Эми 5-үрөндө карай турган болсок, 5-үрөндө сиздердин артыңыздардан 84 контракт болуш керек. Башкача айтканда, оң жагыңыздарда 42, сол жагыңыздарда 42 же болбосо дагы эле дисбаланс боюнча 56-28 же 28-56 болушу мүмкүн. Ушул үчөөнүн бирөөсү аткарылган учурда сиздер 84 контрактты 5-үрөндө жабасыздар. Бул кезде сиздерге структурадан 18 000 акча төлөнүп берилет. Ошол эле шартты сиздер чакырып келген эки адамыңыздарга жасатып койсоңуздар, алар 18 000ден алган учурда сизге 36 000 сом акча чыгат. Бир цикл жаптык. Бир цикл жапканда сиздердин компанияда статусуңуздар көтөрүлөт. Менеджер деген статусту аласыздар. Общий эсептей турган болсок, структурадан сиздерге 60 000 сом акча берилиптир. Ошондой эле лидерскийден 120 000 акча берилиптир. Демек, бир цикл жаап менеджер болгондо 180 000 акча алганга болот. Ушул эле 180 000ди же болбосо бир циклды жабуу үчүн сиздерге 1 ай, 3 ай, 6 ай же болбосо 12 ай талап кылынышы мүмкүн. Эсептеп көрүңүздөр, эгерде 1 айда жапсаңыздар, 180 000ди 1 айга бөлсөңүздөр, 1 айлык доходуңуздар 180 000. Даже азыркы иштеп аткан ишиңиздерге параллельно жасап, 1 жылда жапсаңыздар деле айына 15 000ден туура келет. Демек, 15 000ден мектепте мугалимдер деле албайт да. Демек, параллель ошол ишиңиздерге жараша жасап деле бул бизнесте уже кошумча акча тапканга болот. Бир цикл жапканыңыздар үчүн компания сиздерге 4-чү тараптуу айлык менеджер статусун алганыңыздар үчүн премия 18 000 сом өлчөмүндө берет. Уже цикл жапкандан кийин артыңыздарда 84 адам бар. 84 адамдын ичинен сөзсүз түрдө ар жумада 2ден 3дөн 4дөн каалаганча контракттар коюлуп отуруп, 2-3 цикл жабылып, тез эле уже кийинки циклдар жабыла берет дагы. Сиздер тез эле убакытта 10 цикл жаап коесуздар. 10 цикл жапканыңыздарда 180 000ди 10 жолу алып, топ менеджер деген статуска ээ болуп, сиздер 60 000 өлчөмүндөгү премиянын ээси болосуздар. 20 цикл, 20 жолу 180 000ди алып, директор деген статуска ээ болосуздар. Бул кезде премия катары компания сиздерге круизге путевка берет. Круиз путешествие Италия, Испания, Франция мамлекеттеринин 3 мамлекеттин 8 шаарына 8 күндүк саякат. Бишкек шаарынан чамаданды гана көтөрүп аэропортко барасыздар. Бардыгы компаниянын эсебинен болот. Ошондо уже 20 циклга жеткенден кийин сиздер циклишныйге чыкты деп коет. Ар бир жумада сиздердин командаңыздарга 84 контракт түшүп турат. Демек, жумасына цикл жапканга болот. Ошондо өтө тез убакытта сиздер 40 цикл деген статусту жеңип, бул кезде бронзовый директор деген статуска ээ болосуздар. Премиясы 1 200 000. 60 цикл, 60 жолу 180 000ди алгандан кийин күмүш же болбосо серебряный директор деген статуска ээ болосуздар. Бул кезде премиясы 3 600 000. 100 циклда сиздер золотой директор деген статуска ээ болосуздар. Премиясы 6 000 000. 200 цикл, 200 жолу 180 000ди алгандан кийин сиздер бриллиант, 1 жылдыздуу бриллиант деген директор статусуна ээ болосуздар. 12 000 000 премия аласыздар. Эң акыркысы биздин баарыбыздын койгон максатыбыз 300 цикл. 300 циклда сиздер двойной бриллиант деген статуска ээ болосуздар. Двойной бриллиант статусу, двойной бриллиантовый директор деп койсок болот. 300 жолу 180 000ди алгандан кийин сиздер 240 000 пенсиянын ээси болосуздар. Кааласаңыздар жумасына 60 000ден алып турсаңыздар болот. Кадимки биз билген премиядан же болбосо пенсиядан айырмасы, мына пенсия сиздердин урук тукум бала чакаңыздарга бир поколенияга наследствого калуучу пенсия болуп саналат. Ошон үчүн эгерде сиздер бул бизнес өзүмө керек эмес десеңиздер дагы, бала чакаңыздарга, небере чеберелериңиздерге өтө чоң мүмкүнчүлүктү берем десеңиздер, ошолордун келечеги үчүн бул бизнести жасап койсоңуздар болот. Болгону 300 циклга жетүү үчүн 7 жыл, 10 жыл же болбосо 15 жыл өлчөмүндөгү убакыт талап кылынат. Мисалы, өтө тез иштесеңиз 7 жылда, азыркы иштеп аткан жумушуңузга параллельно алып кетсеңиз деле
15 жылда бул бизнесте пенсиянын ээси болгонго мүмкүнчүлүк алат.